Менин балам 11'de быйыл бүттү. 11'de быйыл бүтүп анан милицейскийге тапшырам деген да. Тапшырам деп шаарга барды. Анан милицейскийге өтпөй калып, тиги аюуда иштеп аткан. Июнь-июлдар иштеп аткан. Анан эле могу кыз аркасынан барыптыр. Дамира деген кызчы. Барганына мен жактырган жокмун. Ушундан кантип ажыратаарын билбей, аттайын ушуну тиги Россияга алып туруп кеткенди. Ушу кыз жабыштыкта калды. Мен ичимден эле чечимде жакшы эмес. Россияга алып кеткем тиги 10-сентябрда. Ушу декабрга чейин жүрдүк, 25-ине чейин. Анан 25-инде келдик. Жакшы эле жүргөн. Дагы эле анан кайра эле таап алып атпайбы муну. Эч эмеси жок болчу. Армияга барып, тиги армияга барбай эле койду. Бу жерден окутам, чокутам, иштейли. Сен армияга барам, мен окушум керек. Мен сиз кармаган күрөктү мен кармап жүрө беремби деп намыстанчу да. Окуйм депчи, армияга барам деп идиреги бар болчу. Анан тиги майда кетем деп аткан да, мартта армияга барам деп. Бүт билет эл. Кошуналардан деле сура, тентиштарынан деле сура. Иш эмес, тентеги жок болчу да, момун болчу. Айтканын жасап, артынан ээрчип алды. Бишкекке окууга барса артынан барды бул кыз. Анан жүрүп кайра бияка калдырдык балабызды. Бияка калдырсак кайра ал кыз бияка кетти. Кайра бияктан окуду. Мектептинде чыкса киргизип, кайра эмеси мектептинде мугалимдерине таң калып кетем. Кетсе кетет, кайра келсе киргизет, кандай түшүнбөйбүз да. Иши кылса жүрдү ушу кыз. Аркасынан калбай жүрүп анан мындай ушундай өлүмгө туушат. Анан айлам кеткенден анан Россияга алып кетпедимби? Мен деле андай деле барайын деген оюм жок болчу. Ушуну ажыратайын депчи, унтаар бекен, ажырап калар бекен деп алып кеткем. Андан анан жаңы жылда анан келиш керек экен үйгө. Анан келип анан ушундай болот ба. Андан эле кайра эле шаарга кетирейин деп аткам. Могу жаңы жыл бүтүп антип кетчечи. Андан эле бүтүп калбадык. Ал ушу 10-класстан баштап, 10-класс, анан 11-ден анан 10-класс. Окуя болгону 9-январда саат 9 чамасында болгон. Кыздын аты жөнүн айтып берсең, Динар. Дамира. Сүйлөшкөн кызы болчу Дамира. Ошол чакырып чыгып эле ушундай окуяга дуушар болуп атат. Өлдү деген өзү ошол кыз өзү кайра мага айтып атат да, ушинтип балаңар өлүп калды, дөңгө келгиле деп ушундай кабар берип атат. Анан ошол өлтүргөн балдар киши колду болуп өлгөнү билинбей атат да, ошону акыйкаттык менен эле текшерип карап берсеңер. Эмгиче тергөө жүрө элек, иш козголо элек, 9-да калса болсо да мына 10 күн болгону калды, эмгиче иш козголо элек. Бирине бири түртүп эле ат башынын тергөөчүлөрү, прокурор кошулуп алып, бизди ушундай эмне кылып аласыңар деген сыяктуу кылып, кимсиңер деген сыяктуу кылып бизге көңүл бурбай атат. Ошону акыйкаттык менен эле карап текшерип берсе. Бул бала киши колду болуп өлдү. Жана кыз бүт билет. Ошо кызды эметсеңер эле, тапсаңар эле бүт чечилет эле. Кайсы бала жүргөн, ким менен жүргөн, ким аркылуу өлтүргөн ошо кыз билет. А ошо кызды жакшырып атышпайбы? Сопса кызды жинтикканага жаткырып. Терапияга жаткырып, бияктан андан чыгып, тиги нарынын больницасына жаткырып, бүт ошо биздин могу терапиянын врачтары дагы сүйлөшүлгөн жол менен ушундайга барып атышат да, баарысы калыстык жок. Жакшынакай сүйлөп турган кызды ушинтип буйный болуп эчтеге тилден калды деп атат. Мына диктофонго жаздырган сөзү да бар бизде. Турат. Текшербей атат бизди, такыр карабай атышат. Ушуну карап калыстык менен адилеттүүлүк менен чечип беришсин. Айрыкча ат башынын милиция органдары такыр бизге иш жүрбөй атат, иш жүргүзүп беришсин. Буйный болсо деле аны буйнийди текшергендери бар да, Бияктан келип ошо кызды сураса болот да. Кандай экенин, кандай болуп эметип атканын сураса болот да, буйнийге билинет да анан ошондо, Чын дилден иштесе бүт табылмак. Чын дилден иштебей атат. Сураса эле кыз буйнүйбү, буйный эмеспи, бүт билинмек. Аларды жаап шашырып эле атышат да бул жерден. Зам прокурор сүйлөгөн сөзү бизге эмне кылып аласыңар деген сүйлөгөн сөз мына эмени албай койду арызды. Мына тергөөчү бериңер болот ошол эле деп алды албай койду. Анын
кандай жерде жүргөнү дагы монтип балабызды карабай эчтекеге жооп бербей атканы бизге эме болуп атат да, ушу акча тыйын алып алып ушундай коррупционер болуп. Наоборот, ошо өзү да участник болуп атат. Өзү да ошондой күнөөлүү ошо. Ошондо өзүн да сотко тартыш керек муну. Тескери грубий мамиле жасап атат бизге. Өзүн да тартыш керек. Анан могу ат башынын врачтарын дагы кичине эме кылып койсо, мына калыстыгы жок эле мындай сүйлөбөй калды деген тиянакка чыгарып атат могу кыздычы. Жакшынакай сүйлөп турган кызды ушинтип направление берип атышат. Ушуну да калыстык менен карап чечип берип коюшса, качанка чейин ушундай карапайым балдар ушинтип кала берет. Белинен бешик чыгып элек жатып ушундай болуп атат 10 класстын кызычы. Кийин кандай болот? Могу кылмышкерлерди монтип жаап жашырып атат. Анан балени заман оңолобу? Туурабы? Ошону калыстык менен чечип берсеңер эле. Ушу баламдын иши жөнүндө акыйкат тергеп берүүңөрдү суранам. Ошо адилеттүүлүк деле керек да. Ошентип чыркырап кала бербей, сыстап кала бербей. Ошо акыйкат чечип берсе эле болду мага. Биздин суранычыбыз эле ошо акыйкатты карап эртерээк иш козгосо эле ошо акыйкаттык менен чечип берсе эле болду. Мондай күнөөлүү баардыгы киши колдо болуп өлүп атса дагы эч бир иш жүрбөй атканына биз ошого нааразы болуп атабыз да. Эртелетсе ушуну. Тергөөчүлөр жатат, эчтеке кыймылдабайт. Эмгиче барабыз, келебиз, кетирдик тияка деп шылтоолоп бири-бирине ушундай болуп атышат. Ошону акыйкаттык менен эртерээк, мына 10 күн болгону калды. Эртелетсе биз ошого кичине көксөбүз чыкса, кичине табылып калса да кичине эме болуп калабыз да. Анан азыр ошо эчтеке иш жүрбөй атканда биз күйүп атабыз да. Эчтеке иш козголо элегине күйүп атабыз. Акыйкат менен карап эртелетип туура калыстык менен чечип беришин суранабыз. Анан могу жерден могу суд медэкспертиза Кабуловго да нааразычылык билдирип атабыз да. Ошо эчтеке чечиле электе өзөлдү деп жыйынтык чыгарып бергенде биз нааразы болуп атабыз. Бир айдан кийин келет деп коет да, мына колубузга берген кагазды өзөлдү деп жыйынтык чыгарып берип атат. Анан могу терапия бөлүмүнүн врачына нааразы болуп атабыз. Эч эмеси жок, сүйлөп аткан кызды буйнуй болуп деп тетиякка жибергенине скорый чакыртып жибердик деп жакшынакай диктофонго жаздырып, сүйлөп аткан кызды сүйлөбөй турат деп кетирдик дегенне ошого нааразы болуп атабыз. Ушунун баарысы акыйкаттык менен чечилип берсе биз кичине көксөбүз сууп. Мен Курмангалиев Жумамдын Малай Талайбектин кошунары болом. Айыл кеңешинин депутатымын. Эми женден ошо Тилектин кайтыш болуп калганына ошо мен дагы ошо Талайбектин чакыруусу боюнча келип, буларды мен ушу мүнөзүмө берип кетейин деген ниетте болуп атам. Себеби ушундай Малаев Талайбек дагы колукчу Динара дагы ушундай айыл ичинде баардыгына таанымал, аябай үлгүлүү үй бүлөлөрдөн да. Талайбекте колунан баардыгы келген өзү уста жигит. Анан эми Динара дагы өзүнүн ишин жакшы иштеген, Тилек дагы аябай жакшы бала болчу. Теңдей мындай тентектиги жок, тамак чекпеген, ичпеген. Энем бул жерден айтайын дегеним ошол. Жанагынтип эле кыз чакырып кетип, анан ошо менен жана балдар менен жүрүп, анан ошо балдар табылбай атат да, мисалы. Мен ошол сураналарым ошо балдарды табыш керек да. Кыздан сурап, ошо кайсы балдар экен, балдарды табыш керек. Анан бул жерде мисалы үчүн мына Талайбек Тилектин атасы айтып атат, киши колду болду. Ошону аныктап, жакшылап мындай текшерип берсин деп атат. Мына чындыгында эле ошол да. Мисалы үчүн эгерде ошол балдар şu Tiлекти жанагынтип сабап турган кийин асып кетсе, мисалы үчүн эртеңкине кандай болот? Алар дагы андан башка көп жамандыкка барат. Далайлардын убалына калышат эгерде мындай балдар. Эгерде ушу бойдон билинбей калса. Менин эле оюм ошол таап жоопко тартыш керек. Тартыш керек. Бирөөнүн чолпондой болгон баласын ушундай эгерде ошондой асып кетсе, бул деген табылбаса болбойт. Мунун арты жаман болот. Ошо балдардын өзүнө да жаман болот. Ошолордун туугандарына да жаман болот. Хан коюп берет деп коет Кыргызда. Бул өтө жаман оор иш. Ошон үчүн кээ биринин кулагына мындай жөнөкөй кылган менен або экшенде мынакей тайын эстеп турат. Туугандар эжелери бүт өзү атасы барып бардыгы турат. Булар үчүн өтө оор дагы. Азыр булар кандай абалда туруп атат?
Анан жанагы мисалы үчүн ошо 9-unda кайтыш болгон баланы иш коскобой бүгүн 16-сы болуп турат. 3-4 күндөн иш коскос керек болчу да. 16-сы. 10 күн болоюн деп калды. Ушуга чейин иш коскоо деген жок. Коробунун тергөөчүлөрү мисалы үчүн бир кыймыл жок. Ошо мен суранарым ушу кошуналардын атынан, ушул айылдын элдеринин атынан суранарым ушу жакшынакай иликтеп күнөөлөрдү жоопко тартыш керек.